Эми интернетте тармасын, биз бирөөнүн аброюна шек келтирүүдөн же бирөөнүн огородуна таш отуруудан алыспыз. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлондурган нерсе бардыгына эле үмүт берип, сен бизнесмен кылабыз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, миллиардер кылабыз, тренингдер, коучтар мындайча. Бул бизнес антип үйрөнө турган нерсе эмес да. Эң негизги бизнестин мындайча айтканда очогу, эң немеси бул тажрыйба да. Опыт да, мындай болчу. Любой нерсе акырындык тажрыйба менен келет да. Туруп туруп эле сени миллиардер кылып жиберебиз, бизнесмен кылып жиберебиз деген. Анын негизи эле өзү мисалы бизнести сүйлөгөн өзү бизнесмен болуш керек да. Спортту сүйлөгөн адам өзү спортсмен болуш керек. Ушундай бир инсандар болуш керек да. Өзүнүн жолунда, өзүнүн сферасында действительно бир тарых жарата ала турган, ийгилик жарата ала турган адамдардан болуш керек да. Эгер мындай карап көрө турган болсок, мисалы коучтарчы, мен мисалы кичине эле бизнесменбиз, биз мындай чоң эмеспиз да. Сравнение мына Салымбек бар, Бабанов деген биздин агаларыбыз бар. Алардын жанында биз микроскоп менен да көрүнбөйбүз да, мындайча айткандачы. Но тем не менее, бирок ошондой болсо дагы, мисалы азыр сен өзүң көрдүңбү, мисалы 2 айдан бери Кыргызстанда эмесмин да. Балдардын деле канча чоңойгонун көрбөй калдым да, потому что Аллах Таала Куранда айтат, өзүңөр жана үй бүлөңөрдү озоботун сактагыла, ответственность эркекке жүктөлгөн. Ал ислам жагынан дагы, тамак аш жагынан дагы каржылаш бул эркектин мойнунда да. То есть айтайын дегеним, мисалы бирөөгө сабак бермек турсун, мисалычы, бирөөлөрдү алып келип доскага чийип, анан мындай демек турсун, самому үйгө убакыт жок да. Бош адам, нормальный, серьезный бизнесмен адам, ал 15 адамга, 20, 100 адамга сабак бергенге анын эч кандай убактысы жок алчы. Ал постоянно изилдөөнүн үстүндө да, бул иш система турганда дальше кетет да. Кантип убактысы бөлөт да. Миллион таап бере турган адам почему өзүндө миллион жок, мисалчы? Неге адамдарды мисалы алдап атат, кээ бирде мисалы толтура үмүт берет. Барсаң, мен кээ бирлерге бизге деле кадрлар иштегени келет. Келсе, мисалы, мен бул жакта окуп келгем, минтип келгем, тигинип келгем, бирок мындай практика жүзүндө эчтеке жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, любой адам аракет кылса, балким Аллах Таала насип этсе болот, бирок любой нерсе тажрыйба менен болот да. Мисалы, кечээ деле менин историясын көрүп чыктым, Нусрет, мисалы, Дубайда ачкан, ошондо деле эме озоп, мисалы, посудомойщик болуп иштептир да, мисалчы. Ар бир нерсе акырында, мисалы, биз тачкист болуп иштегенбиз, грузчик болуп иштегенбиз, дагы бирөө болуп иштеген. Акырындык менен, тажрыйба менен келет деп ойлойм да. Бир гана жолу бар бул ошо бизнесте, бул акырындык тажрыйба менен сени тагдыр талкалап, кайта тургузуп, кайда сени ыйлатып, ошентип тарбиялайт да. Анан бул мындай жөн эле бир келип калып, же бир диплом сыяктуу сатып алыш, же бир университетке барып окуш менен бул нерсе келбейт да. Буга өзүңдүн убактың менен, курбанчылык менен гана келет деп ойлойм да. Башка жолу жок эч кандай.